1 минут, пожалуйста, 1 минут. Жоқ, Я жашырған демнеме. Ант беле ғой. Шалақылыққа кетирип атат да, карабай кошканда. Ошондо жээк айыл өкмөтү шалакка. Жээлек айыл өкмөтү менен тааныштыгыңыз жокпу сиздин? бар танышкан. Барбы? Десек макул иш-чара көрөбүз, кылабыз деген эчтеке иш кылган жок. Майда жандыктарды, мышык, итин өлүктөрүн жок кылганга эле коебуз деп айтканда. Бул негизи медотходдорду ушул жерге киргизбей эле койгон жакшы болмок. Медициналык таштандылар кирбеш керек бул жака. Медициналык таштанды мени атайын алып келген жокмун, мен доогор менен алып келген жокмун. Чара көргөндө 23 000 штраф салыпсыңар. Эмне көрөсүңөр мынандар болдубу? Атайын эле кылынган иштей көрүнүп атат да. Себеби буга чейин жок болчу, медицинский отходдор келчү эмес буяка. Кант шаарынын кан аралашкан таштандылары ырытылган аймак бул Ысык Ата районунун жээк айыл өкмөтү. Ушул айыл өкмөттүн территориясынан аймагынан өтүп барып туруп, канттын санитардык полигону бар, Кант шаарынын ошол жака алып барылып таштандылар ырытылат. Буга чейин биз ушул маселе тууралуу бир нече маалыматтарды чыгарып, видео тартып келгенбиз. Азыркы учурда Кант шаарынын мэриясы жана экологиядан дагы кызматкерлер келип, бул жерди көзөмөлгө алып, жана айыл тургундары менен жолугушуу учурунда турат. Мындан ары дагы биз менен болуңуздар. Азыр жээк айыл өкмөтүнө могу боюнча биз проверка прокуратура менен совместно чыгабыз да, оштрафовать этебиз. Качан? Эми мен экономикадан Кудай буйрса. 1 минут, пожалуйста, 1 минут. Жоқ, я жашырған демнеме. Ант беле ғой, кел. Көрсөт. Эмеде? Мына могу жерде договор кагаздарды Ана жана айыл өкмөткө берген Биз каттар. мына могу жерге мына мындай кат жаздык. Мына могу жерге канча күн болду? 14 күн болду. 14 күн болду. Азыр буйрса мына. Му неделеде келдикпи, акыр неделеде? Ысык Ата районунун администрациясына кат жаздык. Могу боюнча, мусор боюнча катуу чара должностной лицаларга катуу чара кол койсун деп, уже мына так 06-03-24-жылы жөнөттүк. Мына көрдүңөрбү? Кол коюлган электрондуу эме менен. Сизге да келди да бул, бул кат келди. Мэрияга. Келдиби? Мына. Кат жазылды. Мына Кант шаарынын мэриясына, Ысык Ата районунун караш жээк айыл өкмөтүнө да уже жаздык каттычы. Биз иш алып баратабыз. Ушул боюнча могу жерлердин баарын тазалоо иштерин жүргүзгүлө депчи. Анан Кудай буйрса мына эми жүргүзөбүз деп атат. Эми просто эми кана сиз видеого YouTube'га чыккандан кийин келип жазып атасыздар да бул ошондо. Так, YouTube'га чыккан экен ооба. Ага чейин көргөнбүз билеңер. Мунун месин негизи калбайт, эч качан калбайт бул. Бул жерден кала бербейт. Азыр бул дальше барасыз. Бул жерде жайыт жерде экенде төгүп салышыптыр. По идее, ким менен договор кылдыңыздар эле? Мэриядан. Ошо договорлордуку ушул жерге жетпей туруп эле могу жерге жайыт жерге төгүп салышкан. Буга чейин негизи экологиядан биз өзүбүз ушунун баарын аткарчубуз. Никаких местный самоуправление. Андан кийин местный самоуправление өтүп кеткенден кийин эле болду. Булар өзлөрү бизге айттырбай эле, биз предписание бердиртпей эле, биз буларды контроль кылдыртпай эле өздөрүнүн ишин аткарыш керек. Ар бир жылдын башында бул жарга по-любому биз кат ташташыбыз мурдачы, илгертеден, мурунку закон боюнча. Айыл өкмөттөргө. Мунун баары айыл өкмөттөр эмес, территориальный азыр мэрияга бул тиешелүү да, мэриядан кетип атат. Могуга таштаганда бул айыл өкмөттөр муну шалакылыкка кетирип атат да, карабай койшканда. Ошондо жээк айыл өкмөтү шалакка. Жээк айыл өкмөтүндө момундай таштаганда жайыт жерин ким карайт бу жерде? Жайыт жердин председатели ким? Ошо келген жокпу? Айыл өкмөтү. Вот, айыл өкмөттүн жайыт председатели келиш керек болчу. Могу жерге ушунун баарын тең ошо кести эле. Бизге айтып койгондо ушул жерге предписаниени берип туруп, убактысында аткарбаса чара колдонмокпуз. За ранний введенный предписанияга деп туруп, бизди ага мера колдонмокпуз. Айыл өкмөткө чара колдоно албайсыздарбы? Прямой колдоно албайбыз, а предписание негизинде колдонобуз только. Жок, Азыр колдонобуз. Азыр мага кат жаздыкпы? Азыр срогунда кетпесе, келебиз такын мындагы неплановый проверка менен келебиз. Согласовать этилет, мунун баарын кент прокуратура менен. Азыр бизде проверкада мораторий болуп атпайбы? Анан жок, айыл өкмөт жеке ишкерлерди да. Азыр мындай суроо берип атканда мындай жоопту кылып мындай какпай эметиңерчи мына. Биз деле мына ой менен айтып атабыз да. Сен телевидениесиңда. Жакшы вопрос берип жакшы. Кылыч 1 секунд. Кылыч мен айтып атканда, пожалуйста, мнениени. Бул негизи компетенция местного самоуправления боюнча да. Бул негизи могулар төгүлгөндө могу жерде представить жайыл өкмөтү барып туруп мэрияга кайрылыш керек болчу.
айланайындар бараткан мусоруңар могу жерде момундай барат туруп каким-то случайным образом или каким-то образом мояка төгүлүп калып туруп тазалагыла деп бул ишиге барыш керек болчу. Бул сөз менен эмес, кат менен да караш керек болчу. Катты биз мына Кудай буйрса проверка келсек биз карайбыз анычы. Карап анан мына азыр мына ошондо бул жерде маселе жээк айыл өкмөтү менен канча мэриянын ортосунда эле. Потому что канттын мэриянын тиги полигон 11-2 га өйдөрөктө турат. Ушул жака апараткан мусор эле да мисалы түшүп атат да, туурабы? Башка жактан келген жок. Видимо, могу жерге кандай түшүп калган? Эми аз эле калыптыр мусордун полигонго, туурабы? Же тияктан жибербей кайра кетирбей, анан тиги водительдер салакылык менен мояка жини келип же провокация мына төгүп кетти. Бул жерде 11 гектар 2 сотукпу, 20 бул жерде. жээк айыл өкмөтү менен тааныштыгыңыз жокпу сиздин? Бар танышкан. Барбы? Кескеш болот да. Кесиптеш болот, мындай биргеликте анан мындай Эми бул жерге азыркы жергиликтүү бийликке бул айыл өкмөтү, жээк айыл өкмөт жаңы бекитилди. Бирок буга чейин башка айыл өкмөттөр менен да иш алып барып келгенбиз. Анан эми моореке мусарды, мунучу, бир 2-3 күндө төгүлгөн мусар да. 2-3 күндө эмес, биз 28 февралда келгенде ушул бар болчу. Жок, мен ошого айтып атам да. Мен бага айткан жокмун бирок. Бирок могу мусар бат эле төгүп кетишет да. Биз муну тазалап турабыз постоянно эле. Былтыр тазалаганбыз, мурдагы жылы келгенде да тазалаганбыз. Анан эми быйыл болсо өткөндө сиздер келбедиңиздер кабинетке. Келгенде мен айткам, могу мусарларды мана алып берем деп. Өзүм сөз бергендей, биз азыр ар жакта дагы тиги жайыт жердин ичине кирип кеткен мусор бар болчу. Аны кечөө биз 21 деме машина чыгардык. Ал жерденчи, мына кечөө бул жерде ошо жайыт комитетинин төрагасы да өзү да көрүп карап отурду ошол жерде. Ошого көрсөтүп, анан бүгүн болсо бул мусорларды алдырган жатабыз. Анан биз болсо эмки жолу чтоб жолдон мусор төгүп кетпеш үчүн контейнер охранный будка эме кылганбыз, тендер өткөргөнбүз. Кечөөнү алып келе алышкан жок, бирок бүгүн алып келе жатабыз жолдо. Жолдо алып келе жатат. Дегене болсо өздөрү ошо жайыт комитетинин төрагасы бизге көрсөтүп берген, айыл өкмөттү. Могул жерде карьер бар, ошо карьердин горлышкасы бар экен, моюн болуп калган. Ошол жерде трансформаторго маңдайына ошол жерге охранный будка коебуз. Охранный будканы болсо ичине болсо 6 охранник отурат. Кечөөнү алардын акчасын дагы бекиттик биз буйруса. Ал бул жерде болсо уже мондай күчөтүлөт экен да. Мондай жолго талаага чыдап кетишпейт да, көзөмөл күчөтүлөт да. Эми бул жерде туура түшүнсөздөр, бул жерде элдер да келет эле. Эми жетпей эле чыдап салып атпайбы? Анан бирок биз муну тазалап берели деп моюнга алганбыз. Бул айыл өкмөткө бул яма течактан бери казылып аткан деле айтылган. Бул байке буяк казып атат, мен лично өзүм кайрылгам да. Буяк казып атат, муну токтотпойсуңар, эртең малды каяка жаябыз? Мен буягы поле. Эртең поле сугарганда суу түшөт, дагы могу жары ары чоюлат. Десек макул иш чара көрөбүз, кылабыз деген, кылганча буягы мына кылмакчы мусор төгүлүп калды да. Эчтеке иш кылган жок. Анан качан тазалайт, эмне кылатын билбейбиз да. Ушуну бизге тазалап берип, жайыт жерди жайыт боюнча эле кылып берсе, суранарыбыз ошол. Бул жакта эми кандай кылып калууна Биз кечээ күнү бул жерди полностью мен жана айтпадымбы, госрегистрдагы эмелер, адистер келет депчи. Бирок болжол менен аркы жол түшүп атпайбы, дөңдөнчү, бактын ар жагынан. Ошол жол менен мондай экен да. Анан биз кечөө мына мол жактарын кечөө алдырганбыз бир сырасын. Ошону эле бир 10дон ашык машина, 20га жакын машина чыкты да. Эми мол жактары калды да. Мол жактарын бүгүн түштөн кийин эртең дагы иштейбиз бияктачы. Алдырып атабыз, иш жүргүзүп атабыз. Казылып да калган турбайбы? Эми бул жерге чөп өсө тургандай кыласыздарбы? Эми үстүнө топурак төктүрөбүз, бирок анын эми чөп кандай болот анысын мен айта албайм. Албатта деген мындай болот. Улан мырзам, мол жактын баардыгы азыр метод кылып экен да. Барып көрө аласызбы өзүңүз, көзүңүз менен? Мен өткөндө барып көрүп келгем, атайын спец одежда кийип алыпчы, спец кийимдер кийип алып. Азыр эми кечөөнү айтпаймынбы? Кечөөнү ал баланы чакырганбыз, тапканбыз биз. Ушул жерден расследование жүргүзүп, бул жерге кимдер менен келгенин, кандай болуп эме болгонун. Буга деген жана мурда биз тазалык сервис деген компанияны бул жака келишим негизинде инвестор кылып чакырганбыз. Ошол келишим негизинде келип, ошол жакта иштеп атканда бул бала, бул компания ошо фирма менен экөө сүйлөшүп алышып, бизге айтпай, тымызым бул жака ушуну медицинский отходдор алып келе берген да. Анан тиги жана тазалык сервис деген компания кеткенден кийин, кетип калгандан кийин, бул жакта эч ким караган киши жок болуп, тиги баланын жумушчусу бир жака кетип калат дагы, ошондо тигилер медицинский отходдор алып келет дагы. Бул жака эмес, бул жактын эшиги жабык болуп калат, бул жерге алып келип төгүп таштайт.
төгүп таштайт. А биздикилер болсо муну төрттүрүп турат да эменчи мусорду. Төрттүргөндө ошондо бул жака кирип кеткен. Бирок кечээ күнү биз ага 5 күнүн ичинде полностью маякты тазалап уведомление бердик ага дегенче. Андан сырткары штраф салдык, административный штраф. Мен азыр эсиче менин телефонумда бардык этен уюлдук телефонунда. Бул жерде ошондо ошол методдорду жок кылуу үчүн фирманы киргизген деп атпайсызбы? Ошол мыйзамдуу киргенби бул жерге? Мыйзамдуу экен, бул деген бүт документтери бар экен. Бирок ал документтер мага көрсөткөн эмес. Бул жерде мисалы бул жердин паспорту, эко паспорту санитардык полигон деп турат да, туурабы? Мынакей. Ал санитардык полигон болгондон кийин бул жерде турмуш тиричиликтик гана таштандылар болуш керек. Ооба, түбөдө бут отходдор эле ар кандай строительный. Бул негизи медотходдорду ушул жерге киргизбей эле койгон жакшы болмок да. Колдон келсе. Кирген өзү киргизбей эле койуш керек болчу. Ооба. Анан кийин санитардык полигон болду. Могу жерде койгондорун мен дагы түшүнбөй атам. То, что как местное управление, мен кийин билип жүрөм. Кийин Малик келип кеткен экен да мурдачы. Малик айттым, бул жерде эмне турат десем, ушундай крематорий турат. Мен айтатам, анын кереги эмне дедим. Бу жерден азыр сортировочный кылып туруп, наоборот, укмуш болот көрө. Азыр кышында жагы жакшы көрө. А жайында башталат, март айында башталат дедим. Бизге негизи жана тазалык сервис деген муну алып келип койгондо, бизге болсо биздин өзүбүздүн районный больница бар да. Анан ошолордун медицинский отходдорун жок кылганга, анан болсо жанагы майда жандыктарды, мышык, иттин өлүктөрүн жок кылганга эле коебуз деп айтканда, биз ошого ишенгенбиз. Бизге Бишкектен алып келебиз деп айткан эмес аны. Бизден жашырышканда булар. Ушундай таштанды санитардык полигонго бияк министрлик паспорт берет. Экологиялык паспорт. Паспортта жазылып турат. Бул жерге таштанды, кандай таштандынын түрү. Бул жерге ошол турмуш тиричилик эле үйдөн чыкканда таштандылар депчи. Аны министерство өздөрү негизи эмеш керек го, бирок бул жерде берип атат, уруксат берип атат, бирок на утилизацию медицинский отходов берип атат неки. Андан кийин ким берген муну? Жок, бул утил сервис. Башка фирманыкы бул. Ошол утил сервис айтып атат. Тазалык сервис бул жерге документ алып атпайбы? Бул жердин документи, эң биринчи документи санитардык полигонда. Алар болсо мага айткан жок да. Эң биринчи маалымда байли санитардык полигон. Алар маалымда байли кирип атышпайбы? Санитардык полигон болгондон кийин багыты бул жерде утил сервисте алып киргенге да акысы жок да. Анткени бул жер санитардык турмуш тиричилик таштандык полигон. Аны азыр териштирип, азыр биз аларга административный чара колдонуп атабыз аларгачы. Жок, 2 жылдан бери мейли ушунча ишти өткөрүүдүң эр көз жаздымдан. Бирок эми чара көргөндө 23 000 штраф салыпсыңар. Эми эмне көрөсүңөр мындан ары? Болдубу? Мындан ары биз буяка киргиздирбейбиз, аны тиги утил сервиске беребиз да. Албетте киргиздирбейсиңер бул жака. Анткени киргиздирген мыйзамсыз өзү. Анан 23 000 штраф менен кутулабы болду ушул эки компания. Эми ал мыйзам чегинде калып турган эме да. Жака бара албай атасыз. Мисалы мен ал жака защитный костюм менен баргам өткөндө, азыр мындай барбайм депчи. А бирок дөңүн үстүндө эле суу сактагыч турбайбы азыр? Аны мен көргөн жокмун. Дөңүн үстүндө суу сактагыч турабы азыр? Айыл тургундары катар айтып койсоңуз. Водохранилище бар. Ошол судан Ошол суу айылга кирет. Суу ичет. Суу ичпейт. Айдоо жерлерин бар. Айдоо жерлерин бар суу ичет. Кички балдар сууга түшөт. Эч мал сал сугарабыз ушул жерден. Карга парган бар, ушунун баары кар эмен кан сандын баары чокут ошол жерге конот. Агып барат, ошонун баарын эле биз могу айыл ичип жашап атабыз ошонун баарын. Айылга барып атат. Ушу медотходдорду суранат элек вообще мэрге киргизбей коюштучу. 2 жылдан бери кирип атат, ушуну тыйып салса жакшы болот эле. Күндөн күнгө күчөп атат да азыр. Улан мырза, сиз азыр бара албайм ал жака, мен защитный костюмум жок деп атасыз, бирок мына айыл тургуну айтып атат өзү. Ал жерде мынакей. Дөң нар жагы эле. Нар жагында бир 5-10 метр нар жагында эле. Жок, мындай мага деле айтып атышат. Мен аны көргөн эмесмин. Анан ушунча адамдын ден соолугуна доо кетип атса, анан кийин эки компания эчтеке 23 доо кетип атат деп айтып атасыз аны. Эмне заключениеңиз барбы сиздин? Жок, барбы сиздин заключениеңиз? Доо кеткен жокпу азыр? Негизи мындай кетип атса деген официальный заключение керек да ким? Кылыч мырза. Жок, ошону силер эми жерде эми бул деген союз малынан 70-жылдан бери турган полигон булчу. Жок, полигон болгондо муну мен кечээ эле алып келип туруп мен жасап койгон жокмун. Полигон болгондо санитардык полигон, түшүнүп атасызбы? Санитардык полигон бул жерге турмуш тиричилик эле таштандылары. Медициналык таштандылар кирбеш керек бул жака. Эми медициналык таштанды мен атайын алып келген жокмун. Мен договор менен алып келген жокмун. Мен билген жокмун ал кирип атканын. Аларга биз азыр чара колдонуп атабыз. Айтып берип атпаймынбы? Колдондуңуз, 23 000 сом айып салдык. Эми ал ошо максимальный штраф ошол болсо мен эмне кылыш керекмин эми? Мындайда ким азыр чара колдонгон эте адно жакшы экен чынында. Бул сиз айтып атканыңыз мага жагып атат. Андан кийинки эмне кыласыңар дегенчи. Андан кийинки могу медотходдордун баарын чогултуп туруп эле вывозить этсин бул жерденчи. Жок, аны биз жазып бердик. Бул жерге таштап турбагыла. Медотход деген болбош керек. Жана эки мал дагы өлүп калган жерлерди баягы өзүм көзүм менен көрдүм. Медотходдор явно эле бул Ысык Ата районунан келген эмес бул. Баягы сен бар белең,
чогуу келген ак түзгөндө. Сен ошол жактан бери келип атыптыр. Биздин райондан анча медат код чыкмаган эмес. Анан жалаң эле тети яма түшүргөндө ошо болчу. Мен айтып атам, ошону власть эткиле. Чогултуп туруп, аны өзүнүн бере турган жери толтурабыз, медат коддорду ала турган жерлер бар. Макул телефондон берейин. Мейли штраф салыпсыңар. 2 жылдан бери ушу көзөмөлдөп кое албаган үчүн силер кандай мындай өзүңөр жоопкерчиликти тартып атасыңарбы, түшүнүп атасыңарбы? Түшүнүп атабыз. Анын деген биз азыр деген распоряжение чыгаргам, аны деген азыр иликтөө жүргүзүп атабыз өз ичинен. Неге мындай болгон? Биз потому что бул постоянный контроль болчубуз. Акыркы жаңы жылдан кийин инвестор менен баягы биз жаңы жылдын алдында аларга претензия жаздык. Ошондон башталды да мунун бардыгычы. Ошондон башталды, ошондон баштап эле ушундай проблемалар башталды. Медицинский отходдор кирип кетти, же атайын кылган билбейбиз, же атайын эле кылынган иштей көрүнүп атат да. Себеби буга чейин жок болчу медицинский отходдор келчү эмес бияка. Бул мусорный свалка төрдү бутап отходдорду мода строительный отходдор деп чогултчу. Бул 75-79 бул жылдан бери, Союздан бери эле бар болчу. Коммунальный хозяйственник бар болчу предприятие. Келаткандан бери экологический паспорт, расчленение бар тең бар. Бирок насчет медотходдор боюнча андай жок болчу мурдачы. Анан кийин анан могу крематорияны койгонду мен келген эмес болчумун, напарнигим келип турду, Малик деген жигит. Орунтаев. Анан кийин ал айтып атат, бул жерге коюп кетип да. Мен айтып атам, ошонун документтери бар экен, кандай разрешение бар экен. Бул проектный разрешение документтеринин негизинде заключение государственной экспертиза бар экен десем, кечүүнү өзүңөр тактаптсыңар, бар экен дедим. Мен аны өзүм өз көзүмөн көрүп элек, бирок бар экен деп айтып. Ошо могу жерге келгенде мен тиги келчи. Бизде мен келем, же бул келет, же мен тиги саата кетсем, тиги бул жак келет. Ушундай чачыраныбыз эки инспектор бул жерде. Ал жакты көрдүк, ошол жерден ана көргөн турбайсыздарбы? Тактай кетсеңиз да, бул жерде 11 гектар жердин негизги паспорты, санитардык полигон катары, могу үй тиричилик таштандылар үчүн эле чыккан. Ошол эле чыккан, ооба. Бирок экинчи компания келип бул жакка киргенге акысы жок болчу. Болгон эмес болчу. Аны кандайча договор түзгөнүн билбейм, жанагы таза түзгөн эмеспиз биз. Учтестер кандай киргизген баканда? Мен киргизген жокмун аны деген айтпайм. Эгерде мен киргизсем мен билмекмин. Мен аны ошондо мэр киргизген компания аны киргизиптир да ошондо. Ошондой болуп калды. Мен тазалык сервис деген мен компания менен ооба договорубуз бар болчу. Алар жакшынакай эле иштеп, бул жерде рекультивация кылып ошентип жүргөн. Анан крематорий койгондо бул эмне деп айтсам, бул айткан ушул жана майда жандыктарды өртөйбүз, жана бул жерде өзүбүздүн райондогу районный больницанын медицинский отходдорун өртөйбүз деп айткандан. Мен каршы деп макул бергем. Себеби биздин компаниянын иштеп аткандан инвестор болуп аткандан кийин. Отходдор бияка кирип аткан тууралуу маалыматыңыз болгон экен да буга чейин эле. Бирок биздин эле райондуку крематорий болду. Жок. Анан кайсы райондук болгон күндө деле бул жака медициналык отходдор келип аткан тууралуу маалыматыңыз болгон экен да демек. Башында ооба ошондо айтылган сөз болгон да. Негизи бул жака сиздер өзүңүздөр медициналык отходдорду киргизбей көзөмөлдөп турушуңуздар керек болчу. Ал жагы бар ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Кант шаарынын санитардык полигону жайгашкан Ысык Ата районунун Жээк айыл өкмөтүнүн аймагында турабыз. Бул жерде буга чейин биз бир нече ирет жолу чагылдырганбыз. Бул жака медициналык калдыктар ташталып атканын, андан тышкары экологиялык жактан дагы бир эрежелер бузулуп аткан тууралуу маселе жаралган. Бүгүнкү күндө Кант шаарынын мэри, экологиялык техникалык көзөмөлдөн дагы кызматкерлер келип, андан тышкары айыл тургундары менен дагы чогуу бир иш-чара жүрүп атат. Бул жерде Кант шаарынын мэри убадалап атат. Бир нече күн ичинде бул жактын баарын калыбына келтиребиз деп. Андан тышкары медициналык отходдор ташталып келген экен буга чейин. Ал тууралуу Кант шаарынын мэринин дагы маалыматы болгонун өзү эле азыр сөзүндө тастыктап атат. Бирок мындан ары дагы мындай таштандылар, медициналык калдыктар ташталбайт деп убада берүүдө. Учурда дагы мындан аркы дагы иштер уланат. Мындан ары дагы иш кандай болгонун, окуя кандай бүттү, бул жер эрежеге ылайык иш алып барып, дагы санитардык нормаларга, талаптарга жооп берип, ошондой иш жүрүп атабы, дагы чагылдырып сиздерге баяндап турабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн 7 март 2024 жыл. Кызым сколиоз оорусу менен ооруйт. Кызыма жардам беришиңиздерди суранабыз. Көп жерлерге бардым, эч кандай жардам болгон жок. Орозо келатат мына жакын арада. Орозодо кичине болсо дагы садакаларыңыздарды суранам. 1 сом болобу, 10 сом болобу, 5 сом болобу, 100 сом болобу. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Азаматова Кундуз, сколиоз оорусу менен ооруйм. Мен бул оорууну кенедей чагымдан бери эле ооруйм. Мен да башка балдардай болуп айыгып, чуркап, ырдап бийлегим келет. Жардам бериңиздер суранам. Операция суммасы $23.000 болуп атат.
Кыргыз элим, карталар өзүмө караштуу. Эм банк номерум аягы 87 Кудайбергенова Айзат деп чыгат. Эгерде эм банк картаңыз жок болсо, баланс кылып да салып койсоңуздар болот. Сиздерден чын жүрөктөн кызым экөөбүз суранабыз, сиздерден үмүт кылабыз. Россия өлкөсүнө салам дегендер болсо, аягы 66 Аскарбек Ш деп чыгат. Өзүмдүн энем ишеничтүү, орозо күнүндө кайрымдуулук кылып коюшуңуздарды суранам. Орозоңуздар кабыл болсун.